Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бүгүн 30 жылдан бери мугалим менен ата эненин ортосунда чечилбей келген бир чиелешкен бир маселе бар. Албетте биз мугалимдерди, агайларыбызды, эжекейлерибизди сыйлайбыз. Алар коомчулукта экинчи ата энелерибиз. Үй бүлөдө ата энебиз бизге дүйнөнү жана акыретти таанытып тарбия берсе, ал эми мугалимдерибиз бизге дүйнөнү таанытып билим берет. Эми ушул мугалим менен ата эненин ортосундагы бир маселе бар туугандар. Чечилбей келип аткан бир маселе бар. Кече жакында менин досум Улукбек Карыбек уулу, жеке журналист, эркин журналист, ошол досум бир Бишкектеги мектептердин биринде мыйзамсыз топтолгон акчалар жөнүндө жана охраналардын маселелери боюнча бир видео блог чыгарды. Аны көрдүңүздөр барыңыздар. Азыр мен да коюп берем керектүү жерлерин. Туугандар, караңыздар. Эмне үчүн 30 жылдан бери ушул ата энелерден акча жыйылып келип атат? Ошол акчаларды эмнеге жумшашып атат? Же бир директордун чөнтөгүнө иштеп атабы, же курсагына иштеп атабы, каяка кетип атат? Анын отчетун ким берет? Жана ошол ремонтко, охранага, андайга, мындайга деп акча жыйышат экен да. Ошол акчаларды окуучулардын ата энесинен жыйгандан көрө мамлекетибизден талап кылсын, мамлекетибиз бюджеттен ажыратып берет. Эмнеге ушул нерсени талап кылбай жашап келип атабыз? Бүгүн Кудайга шүгүр технология өнүккөн заманда жашап атабыз. Технология өнүккөн заманда эч нерсени жашыра албайбыз. Бардыгы китептей ачык болуш керек. Анда урматтуу туугандар, мектепте мугалимдер акча жыйнаганы окуучулардын ата энесинен тагыраак айтканда, акча жыйнаганы мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Анда ошол мектептин директорунан ошол жоопту алайлы. Негизи эле мектепте акча чогулткан мыйзамдуубу? Жок, мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Акча деди 3000. 3000ге. Ким сурады? Манзура деген эже. Анан сурады 3000ге 100 сом жетпей 2900 акча бердим. Эми жүрүңүз, азыр биз ошол мугалимге барабыз. Эмне үчүн акча алгандыгын чоо жайын сурайбыз жана ошол акча мыйзамсыз экендигин айтып, акчаңызды кайтарып алабыз азыр. Канча сом берди? 2900 бергем, 100 сом кем бергем да. Жакшы болду, как раз жолдошум туган күнү болчу. Подаркага жарап калат. Балдар пол жуубайт. Балдар пол жуубайт эч кандай. Баланын мектептеги баланын максаты бул билим алуу да, ошону туура түшүнүп, мына биз ошонун үстүнө иштеп атабыз. Мына бул кыз не кылып жүрөт анда? Бул классында жүрөт го дейм сөтө. Не кылып атасың аны? Кайякта не кылып атасың? Кайякка тазалап атасың? Подоконник. Кайсыны тазаладың? Каяк тазаладың? Подоконникти экинчи этаждын. Экинчи этажды сен канчада окуйсуң? 7-де. 7-де? Ким тазала деди сени? Техничка же. Техничка же? Келсеңиз, директор, келиңиз. Кел, бер, алып кел. Алып кел бер. Мына өзүңүз азыр айтып, оозуңузду жыя элек мезгилде, монтип сиздин кызыңыз техничка болуп жүрөт бuyakta. Не деген көрүнүш мына? Сиздин ошол жогорудагы сөзүңүзгө эми ишенсек болобу? Мону карасаңыз мына. Жарылып кетиптир. Бул канча жыл болду? Быйыл кирген мектеп. Мына көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар, мына быйыл бүткөн мектеп. Бул кайран гана акча, кайран гана өкмөттүн акчасы. Ушуну көзөмөлдөп отурган биздин чоңдор, бул мамлекеттин акчасы да, элдин мүлкү да болчу. Ким күнөөлүү бул? Мен өзүм негизи мындай суроолорго мен жооп бере албайм. Ким жооп? Бул киши кайсы? Ким? Руководство жооп берет да. Кандай? Руководство жооп берет. Сиздер эмнени карайсыздар? Жок болсо келгенден кийин мындай да. Дайым эле сен ушинтип жооп бере албайм, тигүү деп эле кетип каласың. Анда бияка жооп бере турган кишинин эмеси. Биз канчадан бери, бир айдан бери артыңардан кууп жүрөбүз, дыркыратчы. Ушундай да болобу. Мына бүгүн официально келди. Силерге претензия жиберип турабы? Эми ушундай да болобу? Силер кежи группта окуп, силер
ылдый түшүп барат. Кээ жүгүп эмес, өйдө эмес, ылдый түшүп. Сиз эми курулуш мыйзамдарын билесизби? Курулуш мыйзамдарын билебиз ошо. Билсеңиз анда эксплуатация кичинекей тирешине Жок, мен аны айткан жокмун. Эмне Мен эксплуатациядан өтпөгөн объектке кантип балдар келип атат? Окуп атабы калган балдар? Жок. Эксплуатациядан өтүш керек негизи объект. Эксплуатацияга берилген да турабы? Жок, кабыл алыныш керек. Эмне кабыл алышты? Кабыл алынбаптыр го. Жок, биз эми ошону толук кабыл алдык. Мугалимдер, биз сиздерди сыйлайбыз. Сиздер менен биздин ортобузда чечилбеген маселе жок. Болгону 30 жылдан бери окуучулардын ата-энесинен акча сурай берип, кыйналганынан бизге ошогон блогерлерге, Улукбек досума окшогон эркин журналисттерге кайрылып атат. Эми ошол ата-энелерден, окуучулардын ата-энелеринен жыйган акчаңыздар мыйзамсыз экен. Ал мыйзам Бишкекте дагы бирдей, Баткенде да бирдей. Баарыбызга бирдей иштеш керек. Ал эми ошол мектепте окуп аткан окуучулардын ата-энелери мектепке балдардын сабагына катышканга да укуктуу. Аны охрана тозуп, коркутуп үркүткөнгө укугу жок. Могу жерде бир охрана бир копол мамиле кылды, аны дагы сиздер менен көрсөтөйүн, бөлүшөйүн, көрүң. Акылыңыз бар. Эмнеге артынан келип сурап атам жерде. Сиз Неге мени киргизбейт. Ким айтты ошону? Мектеп бул мектеп. Мектеп экенин билебиз биз да. Анан отказы Үйүңүз эмес. 2000 кишинин 1,5 киши Сиз байке ошонун баары кирип кетмек коопсуздук беле. эшик алдына караңыз, бул жака келип ата-энелерге басым Мен кылбаңыз. коркуткан жок, мен сурап атам просто. Киши кирип атат, баары. Сиз эмнеге сурайсыз бул ата-энеден? Эмне үчүн сурабайм? Сиз кимсиз сурагыдай? Мен охранадан. Сиз охрана өзүңүздүн ишиңизди кылыңыз деп. Өзүмдүн ишимде чокободан да Бул келип ата-энелерге басым кылбаңыз. Мени коркутуп атат келип. Коркуткан жок мен эч кандай жерде. Мондай жагдайга кандай маани беришибиз керек? Бул не деген көрүнүш? 68-чи гимназия. Азыр директор өзүңүздөр көргөндөй эшикти куптап ичинен жаап алды. Азыр фондуна баралы. Фонд кайякта фонд? Мынакей урматтуу туугандар, бул охранага дагы эгер ошол менин досум Улукбек Карыбек уулу барып жооп бербегенде, балким ошол ата-энелерди сыртка чыгарып коюшу мүмкүн эле. Эми охрана деп калдык туугандар. Шаарда биздин эжебиз бар. Жөн эле мен мисал алайын. Ошол эжекемдин 2 баласы мектепте окуйт. Жана ошол мектепте туугандар турган эки жагын кайтарып турган охраналарга керек болсо ошолорго дагы окуучулардан акча жыйнашат экен. Тагыраак айтканда, окуучулардын ата-энесинен охранага дагы биз акча беришибиз керек деп акча жыйышат экен. Ошол акча дагы мыйзам түрүндө туура эмес экен. Мыйзамсыз экен. Тагыраак айтканда кылмыш экен туугандар. Анда ошол мектептердеги охраналарга ким айлык берет, кайсы жерден каржыланат, анда билип алайлы. Көрүңүздөр. Саламатсызбы? Тынчылыкпы? Сизби директор? Ооба. А эмне эшиктелип алып атасыз? Биз биякта аябай бир чоң вопрос сүйлөшүп атканбыз балдардын коопсуздугуна байланыштуу. Коопсуздугуна байланыштуу маселе көрүп атасызбы? Азыр билесиңер да антитерроризм. Террористтер келип кетпесин деп коркуп турбайсыздарбы? Апасын. Көп балада жоопкерчилик аябай чоң. Рахмат аныңызга эже. Бул ишибиз анын үстүндө жөн эле жабылбайт. Только илип жабыш керек. Кирип чыккандар көп. Анан кийин бияктан атайын кишилерди Алмаштырып койсо болобу? Шуну. Могу жерлер сынып талкаланган эшик экен өзү дагы. Алмаштырып койсок жакшы болмок, бирок азыр Пул жок болот а. Пул көп экен го, канча сиз эми? азыр кечиресиз, 1-2 мүнөт кой турасызбы? Мен бияктагы кишини узатып алсам. Мейли. Завуч ичинде турбайбы? Жок, байкемиз охрананын начальниги. Охрананын начальниги? Так, анда мен сизге копия жасасам, Бул охрананын начальниги байке Саматовпу. Сиз биякта иштейсизби? Жок, охрананын начальниги. Кайсы? Биздеги мектептеги Объектиден. Аты жөнүңүз кандай? Ермек. Менин атым Улукбек, байке, журналистмин. Сиз могу жакта кызматкерлериңиздин мындай бир компетенциясы, өзүнүн функционалдык милдети
барына мындай жетиштүү эле маалымат бересиңерби? 4 жылдан бери иштешет. Азыр келип мону ата-энелерге басым кылып аткандыгына эмне дейсиз? Жок, басым кылбайт. Биякта именно родительский комитет бар да. Только родительский комитеттер кирет. Аларга эч эме жок. Тыюу салынганбы? Ата-эне кирбейби бияка? Ата-энелерге эми көбүнө киргизилбейт. Баласы кандай сабак окуп атат, эмне болуп атат? Ачык сабактарга кирсе болобу? Ал болсо мугалим менен чалышып чыгарып. Жок, биз охрананын функциясын сурап атабыз. Ошо ата-энелерге чалып, анан чыгып. Ата-энелер да киргизбейби ошондо кандай? Жок, ата-энелерди ата-энелер келген ата-эне звонок кылып, анан киришет. Эме боюнча, айлык акы боюнча кандай сиздерде? Айлык акыны ким берет? Айлык акы азыр бияктан сурап алалы. Башкармалыгы бар, Азыр жайгашкан бүт суроолорду ошол жерден. Жок, азыр бул жактан сурап алды, эми жетекчи сурабайбы? Балдарыңыз кандай айлык алат? Каяктан айлык алат? айлыкты ошо агентстводан алып. Агентство. Ата-энелерчи? Билбейм ата-энелерди. Ата-энелерден чогултуп турган охранага беребиз. Аны билбейм, биз чогултпайбыз. Договорунда. Жок, ата-энелерден албай турбайсыздарбы? Эже? Ата-энелерден сиз кандай акча чогултуп атпсыңарбы? 1900 сомдон. Жок, ата-энелерден андай чогултуу деген вообще система бизде жок. Ата-энелер комитетинин башчысы, келиңиз бул жерге, келсеңиз. Вот, тынчыраак. Бул жак, кабинетиңизге эле кирип алчы, Эч кандай ата-энелерден чогултуу деген жок. Кабинетке кирип алчы, мына тынчыраак. Урматтуу ата-энелер, охрананын айлык маселеси дагы чечилди. Анткени видеого өзүңүздөр күбө болуңуздар. Эми мен ата-энелерге, окуучуларга, мугалимдерге кайрылат элем. Урматтуу ата-энелер, биз балдарыбызга жакшылык кааласак, бүгүн алардын сабактары жөнүндө кызыгып карайлы. Күндөлүгүн текшерип турайлы. Канча баа алды, эмнеге албады, карап турайлы. Жана эмнени жеп атат, мына ошону карайлы. Анткени биз ата-энелердин жоопкерчилигибиз балдарыбызга дүйнөнү таныткан жана акыретти таныткан тарбияны бериш бул биздин милдетибиз. Жана окуучуларыбыз, силер татыктуу билим алганга муктажсыңар. Жакшы билимдүү болуп чоңойсоңор, Кудай буйруда Кыргызстаныбызга керектүү инсандар болосуңар. Жана урматтуу мугалимдер, биз сиздерди сыйлайбыз. Сиздер менен талашкан маселебиз жок. Болгону бир ортодо чечилбеген, чиелешкен бир маселелер бар, ошол эле. Сиздер биздин балдарыбызга татыктуу билим бергенге жоопкерчиликтүүсүздөр. Акча жыйганга эмес, билим бергенге. Балдарыбызга жакшы билим берип коюңуздар, балдарыбыз келечекте Кыргызстаныбызга керектүү инсандар болуп чоңойсун. Ушуну гана талап кылабыз. Кийинки эфирден көрүшкүнчө сак саламатта туруңуздар.